Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Кумтор иши тереңдеп баратат. Мамлекеттин байлыгын тоной бер деп келишимге кол койгон миңдей министр, депутаттар жестоко жоопко тартылышы керек. Өз элине кыянатчылык жасап, өлкөнү талкалагандарды жазалагандан боор оорубаш керек. Боор тартып, жан дүйнөң күйдүргөнүң, кыргыздын келечегине балта урганын. Булардын айынан алакандай кыргыз тентип ар кайсы өлкөнүн короосун шыпырып жүрөт. Биздин өлкө акыйкаттуулукка жетиш үчүн Ташиевдин азыркы кадамын колдош керек. Кумтор иши кылымдык кылмыш. Жерибизди тебелеп жаратылыш талкаланды. Камалгандардын урук тууганы, жалданма жанкечтилери жан күйгүзгөнү болбосо, карапайым эл ырас болдуго деп олтурат. Акыры бирөө күрөшүш керек да. Ошол үчүн Ташиев ташырка бассын. Баштаган ишин аягына чыксын. Жалпы карапайым калк Камчыбек Кыдыршаевичти колдоп эмес, коргоп туралы. Эрнис Нурдин. Садыр Жапаров. Президент Садыр Жапаров өз сөзүнүн кожоюну 3 ай ичинде бир нече сыноону баштан кечирди. Азамат Шүгүр дейлик. Өзүн мыйзамдаштырды. Тыш менен мамилени колдон келишинче жылуу баштады. Орус, казак, өзбек, түрк элине барып келди. Шавкат Мирзиёев мырза менен кыргыз-өзбек чек арасын дээрлик 96% макулдашты. Баткен сыноосунан Айбир менен чыкты. Путинди эсептешүүгө мажбур кылды. Эрдоган мырзанын сыйлоосуна жарады. Рахмонду ордуна койду. Ошону менен тышкы күчтөрдү эсептештирди. Бул оңой эмес. Эски бийликтин омурткасын омкорууга киришти. Акулаларды түрмөгө тыкты. Дагынкысы дагы болот. Бир тобунун калтасын кагып, жыртылган бюджетти жамап берди. Бул убактылуу тактикасы. Тышкы карыздын бир тобун жапты. Эл аралык кылмышкер компания Сентере Голдту Кумтордон кылдат кубалап чыкты. Ойлонулган операция мамлекеттүүлүктү чыңдоодо кадам жасады. Жаңы конституция аркылуу президенттик башкаруу формасын киргизди. Бул жоопкерчиликтүү жана бүтүн бийлик. Ошентип ал бийликти акырындап колго алууга киришти. Жеке герд башына жоопкерчиликти алды. Оор жүктү мойнуна илди. Улуттун тагдырын колуна алды. Арканды алыска таштай алат. Акырындап жыйнай алат. Мыкты сапаттарын көргөздү. Сабырдуу, жөнөкөй, энергиялуу, чечкиндүү, жылдыздуу, адамгерчиликтүү, элге жакын, түшүнүктүү, эри жүрөк, кежирлиги жок, катасын тез оңдой алган сапаттарын көрдүк. Бүгүн ага каршы ички тышкы күчтөр көп. Ал эски бийликтин белин сындырып, байланыш чынжырларын үзүп жатат. Акылы тунук, көзү курч, көөдөнү кең. Кыска мөөнөттөгү анын ишке ашыра алгандары анын ойлогон оюн ишке ашырууга жөндөмдүү кудуретинен кабар берет. Мээ чыңалткан уйкусуз түндөр, ооруган баш аягы жок жолугушуулар, сүйлөшүүлөр, маселелер, чечимдер, самолет, автожолдор, чет мамлекеттердин өлкөнү 3-4 жолу айлануу, канча күч, канча нерв, өлкөнүн тагдырын көтөрүп турган ийин, ушунун баарын көтөрүп жүрүү оңойбу? Оор, татаал жоопкерчилик. Сыртынан сыр билдирбеген токтоо, ичинен күйүп турган жан дүйнө. Көрүнгөндүн башын айтып, сындап тепкилеген нааразы эл. Жашоо катасыз болобу? Талкаланган башкаруу, экономика, оору сыркоо, эл, ички тышкы масштабдуу саботаж, миллиондогон долларга иштеген каршылаштар, маалыматтык согуш, психологиялык кысым, акылы жетип элестете алган киши түшүнөт. Буйруса мамлекеттик башкаруу системасын реформалоого жол алат. Башкысы элдин колдоосу, үмүт. Бул элге да, мамлекетке да өтө зарыл. Кандаштарым. Бакыт Алиев. Учурда эстегенимди гана какшып, минуска түшүп калган казына менен ушунча жакшы иштерди баштайт белек. Эгерде эски бийлик менен кете бергенде азыр пенсия, айлыкты жада калса орду менен ала албай, бирибиздин жөнүбүздү бирибиз жеп олтурмакпыз. Шүгүр дебейлиби? Сабиз кымбат дейсиңер, айылдарды кыдырып көргүлөчү, көбүнүн короосунан куурай басып жатат. 2 кашык сабиздин уругун эгип койсо болот беле. Шалпактап болбогон акчага аянтта айланып кыйкырбай, короо иштетсеңер болмок да. Же эмне аны да президент барып айдап эгип сугарып берсинби? Тунгандардын короосу менен кыргыздардын короосун салыштырсаңар, мандем элде, бизде жалкообуз. Азыр мурункудай жеп ичкенге болбой калган үчүн ызылдап жатышат көпчүлүк. Өлбөйбүз, чыдайбыз. Бир аз чыдасак азыркы башталып жаткан иш-чаралар, долбоорлор
толук ишке киришкенде айлык, пенсиялар да көтөрүлүп баштайт. Эң негизгиси ага чейин чыдашыбыз керек. Көнгөнбүз, бири-бирибизди тытып жеп оокат кылганга. Азыр ошол система толук болбосо да аздап жоюлуп, көбүбүз шабашкасы жок, жалаң айлыкка олтуруп калганыбыз үчүн гана кокуйлап жатабыз. Чыдайбыз, чыдашыбыз керек, артка жол жок. Эски системадан Кудай сактасын. Президентибиз Садыр Жапаровдун бардык демилгесин колдойбуз жана ишенебиз. Бактыгүл Иманбек кызы. Марипов эмес, Жапаров жоопту. Өкмөт ишине кийлигишүү укугунан ажыратылган Жогорку кеңештин депутаттары дале болбой эле министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповго сайылып жатышат. Алар суга суу жетишпейт, кымбатчылык деген айыптар менен Улукбек Мариповго чабуул жасап, ага ишеним көрсөтпөйбүз деп опурулушууда. Парламенттин бул аракетин айласыздык жана сабатсыздык деп айтуудан башка арга жок. Биринчиден, жаңы конституцияга ылайык аткаруу бийлигинин башында президент турат. Ошондуктан экономика, айыл чарба, баа жана башка ушул сыяктуу маселелерди аткаруу бийлиги жоопту болгон бардык тармактарда түзүлгөн кырдаалга президент жооп берет. Кырдаалды жөн көрө турган кадрдык маселелерди да президент чечет. Ошондуктан президентке сөз айтуудан корккон депутаттар Улукбек Мариповго асылып жатышат. Эр жүрөк болушса, кемчиликтерди түздөн түз аткаруу бийлигинин башчысы президентке айтыш керек. Президент жоопту барына. Экинчиден, Жапаровдун конституциясына ылайык Жогорку кеңеш өкмөткө ишеним көрсөтпөө укугунан ажыратылган. Башкача айтканда бычылган. Жогорку кеңеш кабинет министрлер төрагасын жана орун басарларын дайындоодо президентке макулдук гана бере алат. Бүттү. Өкмөткө байланыштуу калган бардык маселелерди президент чечет. Үчүнчүдөн, Жогорку кеңешти Улукбек Марипов баштаган өкмөткө юридикалык эле эмес, моралдык да жоопкерчилик жок. Анткени Жапаров Марипов башында турган министрлер кабинетинин парламенттин бир ооз макулдугусуз эле дайындап салган. Айданбек Акматов. Кыргыз бирикти, Кумтөр кыргыздыкы болду. Кыргыз бирикти, заводдор машина чыгаруусуна чейин салына баштады. Кыргыз бирикти, дүйнөлүк державалар Кыргызга ызаат менен карады. Кыргыз бирикти, Бишкек көчөсүн жаңа автобустар кубантты, эл кубанды. Кыргыз бирикти, Баткенге өзгөчө бедел берилди. Түштүк мурдатан эле кыргыз күчү болчу, түштүк эми кыргыздын күркүрөгөн күчүнө айланат. Кыргыз бирикти, 40 жылдан бери адыр болуп калган балыкчы Барскоон жолу салына турган болду. Кыргыз бирикти, мамлекет казынасын тоногондор кармалып, элдин мүлкүн кайтарып бере турган болду. Кыргыз бирикти, чек арага зор айбат куралдар орнолду. Мындан чоң, мындан көп жакшыны көрөсүңөр. Курал ушул кыргыздын бириккени, калганынын баары болот. Кыргызстанга Япония да келет, Түштүк Корея да келет, Сингапур да келет, Германия да келет. Жакшынын бардык жакшы жактары күтүрөп агып кирет көрөсүңөр. Кыргыз бирикти, Тажик чейинге кирди, өзү менен өзү кырчылды. Алар эми бизге камчысын мойнуна салып келет. Биз аларды киши катары деле көрбөйбүз. Гегемондук бизде бар жагынан. Эгер камчысын мойнуна салып келе турган болсо, байыртан берки алаканы эске алган болуп, айкөлдүк менен гана ыба карап коюубуз мүмкүн. Болуптур, күндөрүңөрдү көргүлө деп. Бул текебер кеп эмес, керкейип мурун көтөргөн желөпкөлүк эмес. Бул адил батылдык. Тажик ичкен кудугуна түкүрдү. Дүйнө жүзү кыргыздын улуу эл экенин көрөт. Кыргыз феномен улут экенин дүйнө биле турган болот. Кез келет. Адил киши арыстандай айбаттуу болот. Адилеттик бизде. Тажикке биз басып кирген жокпуз. Тажик бизге басып кирди. Бул тажикти кыргыз тарыхында дегеле тарыхка кара тамга менен жазды. Кыргыз көкөйүнө өчпөс так басты. Кыргыз муун тажикти кечиргис кылды. Өмүрдө шагыңды сындырып, жүрөгүңдү тытып, шаабайыңды селейтип, муз катырган тарых болот. Жүрөгүңө чок темир менен тамга басып таштайт. Ошол тарых Кыргызга ушул тажик болду. Канатбек Малаев.